Саламатсыздарбы, урматтуу Санарип мугалим 2 сынагынын катышуучулары. Биз балдарды ийгиликтүү каттоодон өткөрүп алдык биринчи турдан. Анан кийин бизде мындай суроо жаралды. Биз иштерибизди кандай кылып жөнөтөбүз деген. Буга чейин дагы айтканбыз, биз только почта аркылуу иштейбиз деп, электрондук почта аркылуу. Демек биз электрондук почтаны ачабыз. Ар бир балага өзүнө кат келет. Мисалы, мен өзүмдүн почтамды жазып бир окуучуну каттагам бул телефондон. Анан ошол бизге мына жооп келди. Ошону карайбыз, ачабыз кадимки эле. Сдача работы для участия в Олимпиаде, видео, песня, стих дейт. Биз ушул боюнча мурунку видеомдо айтылган, биз ушул видеоролик жана ыр бөлүмүн тандап алганбыз. Анан бизге кайра кат келген мына. Эми ошол катты ачып алып, ачсак бизге мондай бир аз маалыматы менен жана форманы заполните деп келип атат. Эми маалыматты окусак, кандай темада кылыш керек, биздин өзүбүздүн работабызды, башкача айтканда, эгер видеоролик бөлүгүн тандап алган болсок, эмне, кайсы темада кылыш керек, же кандай кылып жүктөш керек, кайсы сеттерге, социалдык тармактарга жүктөш керек экендиги жөнүндө баары жазылган. Мына Instagram, Facebook, Контакт, YouTube каналдарына дагы жүктөп койсо болот, жана ошонун ссылкасын форманы толтуруп атканда кое кетесиздер. Мына ошол боюнча дагы мен бир аз маалымат бере кетейин. Кадимкидей эле заполните форму. Эгерде сиздин видеоңуз даяр болуп, эгер ушул соц тармактардын бирөөсүнө же болбосо YouTube каналга жүктөп койгон болсоңуз, заполните форму дегенди ачасыз. Өзүңүз видеоролик тарткандан кийин албетте ушул YouTube каналга же болбосо соц тармактарга жүктөйсүз да. Анан ошондон кийин бул жерге кандай киргизиш керек экендигин көргөзүп берейин. Мына форма ачылды. Форма ачылгандан соң бул жерге кадимкидей эле мына өзүбүздүн окуучунун фамилиясы кетти. Мен мурункуда да ушу кыздыкын жазгам, мына өзүбүздүн окуучу кетти. Андан соң бул жерге электрондук почта, башкача айтканда мен кайра өзүмдүн электрондук почтамды көргөзүшүм керек. Сабырбекова Аида 85 электронная собачка gmail.com. Демек биз бул жерге уже адрести жазып койдук, электрондук адрести. Так, андан кийин мына могул жерге деген ссылка на вашу работу дейт. Демек биз өзүбүздүн жумушту, өзүбүздүн ишти, видеоролигибизди же ырыбызды кайсы тармакка жүктөдүк же кайсы каналга жүктөдүк, мына ошону карап туруп ссылкасын койгонду үйрөтөм мен азыр. Бул жерден мой ответ деген жерге, мисалы, алгач сиз деген ссылкасын жүктөп келе алышыңыз керек. Азыр мен бул жерден кайра чыгайын, ссылканы кандай кылып алып келип коюш керек экендигин да көргөзүп берейин. Бул жерден чыгайын мен азыр. Мен азыр Facebookка эмес, YouTube каналга жүктөгөн болсом, мен пример эле көргөзсөм, биз азырынча ал видео тартыла элек, даяр боло элек работа. Бирок мен өзүмдүн каналыма кирип бир мисалдын негизинде көргөзүп берейин. Мисалы, өзүмдүн каналымды ачайын. Анан мен могул видеолордун бирөөнүн ссылкасын кетиришим керек болуп атат. Демек ушул жерге түшөт да, эгер өзүңүздүн каналыңызда болсочу. Анан бул жердеги, мисалы, моуну тандап алалыкы, 3 чекитти басам. 3 чекитти басканда поделиться деген жери бар. Поделиться деген жерди бассаңыз, могул жерде деген мондайлар чыгат. Ушул жерден копировать ссылку деген сөздү басасыз. Анан скопировано. Бул буфер обменада сакталып калат. Андан соң кайра мен азыр жанагы тиги формага барам. Формага барып, ошол жерге азыр мен копировать этип келген өзүмдүн ссылкамды коем. Мисалы, бул жерин бекем басып турсаңыз, вставить деген сөз чыгат, басып коесуз. Анан мындай чыгып калат. Демек, анан отправитти басасыз. Бул жерден сиздин ушул шилтеме аркылуу эле дароо сиздин жумушуңузду же аткарган ишиңизди, видеоролигиңизди көрө алышат. Жок, эгер сиз YouTube каналыңыз жок болсо, ага жүктөй албасаңыз, анда бул жерге деген Facebook баракчага жүктөгөн
мисалды да көргөзүп берейин. Мисалы мен азыр Facebook'ка кирейин. Facebook'та дагы бир пост аркылуу эле, кадимки эле бир пост аркылуу мен өзүмдүн бир постумдун эле шилтемесин көчүрүп келейин да. Мисалы алсак, ошондо деле поделиться басабыз. Поделиться деп мондай чыккандан кийин еще деген жери бар. Еще деген жерди бассаңыз, тоже копировать деген бар. Копировайтты басасыз. Мына буфер менге сакталып калат. Андан соң чыга беребиз бул жерден. Кайрадан мен формага бардым. Мүмкүн болсо, эгер кайсы жерге жүктөп койсоңуз, ссылка кайсы тиркемеде, то есть соц тармакта же каналда болсо, ошол жерден алгач копировать этип келип алган жакшы да. Анан бул жерге сизге оңтойлуу болот. Сразу формага кирип туруп бул жерге вставить кылып саласыз. Анткени буфер менде сиздин копировать эткен шилтемеңиз тура берет. Анан мен жана копировать этип алгам, демек буферде турат. Мен бул жерге кайра бир топко басып турсам, жанагы жазган жерде ставить деген сөз чыгат. Ошол ставитти басып койсом, мына Facebook'тагы менин жанагы постум туруп калат. Анан отправить басасыз. Болду, ошо менен сиздин ишиңиз кеткен болот. Анан бардык, мисалы башка соц тармактардыкын деле ушинтип ссылкасын копировать этип келип ушул жерге коюп коесуз. Бул эң жеңил. Анан албетте кайра эгерде иши өткөн болсо, ушул биринчи турдагы экинчи турга кайрадан балдар экинчи турга өттүң деген маалымат алышат. Ошо менен нары кете беришет. Биринчисинен эптеп өтүп алса, андан кийинкиси менимче окуучулар үчүн жеңил болуш керек деп эсептейм. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздарга.